далай жолу гаиге деле кайрылышкан. Ушундай туура эмес турат, бу жерге бирөө урулуп алат деп. Анан ошентип эч ким эчтеке кылган жок. Айнтип эле астыман 3 метр каток туруптур. Ошондо катокту сүздүм, катоктун арт жак четин сүздүм. Артында келаткан Аудини сүздүм. Түнү менен катокту урдап кетишпейт. Милициянын артынан 2 ай жүрдүм. Бир эмес, экинчи следователь койду. Жыйынтык болгон жок. Катоктун ээси катокту катып коюптур, көрсөтпөй атат. Ал эми кичинекей каток эмес да. 15-20 тонналык каток. Велосипед болсо да бир жөн эле. Ушул убакка чейин технический экспертиза өтпөй, биздин 2 машина Токмоктун штраф стоянкасына турат, 40 миңден ашып кетти. Анан катокту таптык, штраф стоянкага койдура албай атабыз дейт. Бияктан Чүйдүн милициясы тиги Ош областынын Кара Сууга чалса, алар жооп бербей атат дейт. Мага ушинтип эле коюшту мына. Былтыркы жылы интернационал айылында 5 километр жол баскан. Интернационал менен Кант жолунда, ортосунда. Ошо 5 километр асфальтты басып бүткөндөн кийин жолдун ортосунда деп айтсам деле болот, катокту туурасынан чытап кетишкен. Ал катокту чытап кеткенде 15-20 күндөй болгон. Биз күндүз айланып өтчүбүз баарыбыздан эле. Аны бир 3 жолу биздин айыл башчысы деле айткан. Ээсин тааныйт экен, асфальт баскан катоктун ушунда алып койбосоңор аварийный эме болуп турат. Бирөө урулуп албасын, кырсыктап калбасын деп. Биздин айылдагы тургундар деле далай жолу гаиге деле кайрылышкан. Ушундай туура эмес турат, бу жерге бирөө урулуп алат деп. 2025 жылы 8 ноябрда кечки саат 7-7:30 мен 4 неберемди салып Бишкекке балам бошобой калганынан Бишкекке жеткизип бараткам. Азыр ушундай кытайский дальний фараларды коюп атышат. Эчтеке көрүнбөйт. Ап-апак эле туман. Ошондой келатканда мен 60 менен келаткам. Биртике басып 55-ке түшкөндөн ал өткөндөн жолду карайын десем эле астыман 3 метр каток туруптур. Ошондо катокту сүздүм, катоктун арт жак четин сүздүм. Сүзүп, андан ыргытканда мени ослеплять эткен машинанын артында келаткан Аудини сүздүм. Ошо мен өзүм аман калдым, 4 неберем аман калды. Анан тиги милиция кызматкерлерин чакырдык, следовательдер келди, гаилер келди, бүт баарын ченешти, каток турганын эметишти. Ошондон ары биз 4 неберем менен больницага кеттик. Больницага барып сотрясение, ушуп, тияк-бияктардын баарын көрсөттүк. Ошо мен 2-де үйгө кетип баратсак каток турган. Эртең менен 6-да Кантка өтүп баратсак каток жок. Түнү менен катокту урдап кетишпейт. Ошол гаилер келгенде каток бар беле, ээси келди беле? Жок. Ээси келек болчу. Гаилер келгенде ээси жок болчу. Сиздин машинаны Аудини алып кетишти ошондо, Ошондо Кантта стоянка жок деп бизди Токмокко алып кетишти. Токмокко. Катоктун ээси келген жок. Келген жок. Катоктун ээси түнкү саат 2-де келип жүктөп кетишиптир, баарыбыз жок болгондон кийин. Ошо менен 1 ай эмес, 2 ай эмес, 3-чү айга кетти. Мен ушу милициянын артынан 2 ай жүрдүм. Бир эмес, экинчи следователь койду. Жыйынтык болгон жок. Эмне себептен андай болду? Катоктун ээси катокту катып коюптур, көрсөтпөй атат. Ал эми кичинекей каток эмес да. 15-20 тонналык каток. Велосипед болсо да бир жөн эле. Анан мен бул жерден ушу түшүнбөй атам. Бул кандайча милициянын органдары ушуга тиги бала баш ийбей, катокту алып келбей, ушул убакка чейин технический экспертиза өтпөй, биздин 2 машина Токмоктун штраф стоянкасына турат, 40 миңден ашып кетти. Бизге чыгарып берсе, машинабызды оңдоп, бизге айылга кире турган эмелер эле да. Анан бул тоотсуздук болуп атат. Ошон үчүн мен кайрылат элем. Тергөөчү эмне менен түшүндүрүп атат? Төргөөчү минтип атат. Экинчи төргөөчү таптык дейт. Таптык Ош областында Кара Суу районунда дейт. Эркин деген бала экен, ээси. Анан катокту таптык, штраф стоянкага койдура албай атабыз дейт. Бияктан Чүйдүн милициясы тиги Ош областынын Кара Сууга чалса, алар жооп бербей атат дейт. Мага ушинтип эле коюшту мына. Ушу менен мына 3-айга кетип атат. Мен айла жок, ушундай кайрылып атам.
бул кайрылуу кылып атам. Анан могу каток нээсине эркин деле жаш бала экен. Эркин балам, сен деле ошо мендей болгон атаң бардыр. Атаңдын мендей болгон неберелери бардыр. Анан мындай кылганың туура эмес, эркин балам. Мен дагы ошо машина кара жергейсин. Ошо 4 неберем менен өзүм аман калганына абдан кубанып турам. Анан ушу эркин ушундай катокту катып койгонуң туура эмес. Законго баш ийбей, милицияларга баш ийбей. Мен түшүнбөй атам, же милиция иштебей атабы, же эркин баш ийбей атабы. Ошон үчүн бул акыркы сөзүмдө ушу кайрыла турган бир эмемди сөзүм бар эле. Ушу биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элем. Бул кандай, бизде мына 3-айга кетти. Закон иштейби, иштебейби? Бул эмне ушундай ДТП кылып коюп эле 15 тонналык катокту катып коюп эле жата берсе болобу? Ошон үчүн сиздерге кайрылгам. Ушул жагынан биртике жардам берип эметип койсоңуздар деп.